Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандар, амансыздарбы? Ден соолуктар жакшыбы? Кече күнү Волгоград проспекти 13 май күнү торт менен алманы видеосун чыгардык элек. Анан түн 12ге чейин алманы торт түгөндү. Чын айтайын, 2 газель бар эле. 12 поддон торт түгөнүп кетти туугандар. Алгандардын көбү наразы болуп атыптыр. Наразы болгондорго ушул номерди коюп койдум. Агабыздын өзүнүн номери. Анан агабызга чалып айттым да, 1-2 видео роликте жөнөттү. Элдер ушу эзилип каптыр, андай болду, мындай болду депчи. Анан бизикилер алып эле сразу холодильникадан салып алыппыз да. Машина менен кечке жүрүп, кечинде барсам, любой эле торттун байкысы эрийт да негизи. Эгер проблема болуп, бир наразы болсоңор ушул номерге жазып ала тургандар, акчаңарды кайтарып берет. Азыр бир 5-6 ай акчасын кайтарып бериптир. Ошондой кылып дейт, газель менен обратно акчасын кайтарып берейин деп барсам дейт, көрүп туруп дейт, акчаны алып туруп, кайра 2-4 менен алып атат. Бизди кыргыздарга түшүнүп таган бой, чын айтайын. Эми аганыбыз бир торт, бирок сүйлөгөн сөзүбүз, чалган звонокторубуз жаман көбөйүп кетти. Ошого ыраазы болуп эле алыңыздар, ыраазы болуп эле калыңыздар дегендей, наразы болсоңуз чалгыла. Бу Осмон агабыздан ассаламу алейкум. Кече тортто кошуп тартканбыз. Агабыз 2 тонн алма алып келген. Өзү негизи алманын сезону бүтүп атат, билесиздер. Поддержка болсун деп көп адамдар чалыпсыздар кече дагы. Буйрусам мына отдельный кылып видео чыгарат деп келип калдык. Эл менен амандашып. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, жердештер, Алла разы болсун. Кечеден баштап рекламалар менен кетип баштады. Өтүп атат, жакшы, алхамдулилlah, шүгүр айтышыбыз керек. Эми ошончо дагы бул азыр бир жартылай кетти, эми жартылай бар. Ошон үчүн дагы ошо сиздерге кайрылып видео роликке коюп атабыз. Эмне үчүн дегенде, ошо алма деген бул өзүнүн убактысынан эметип өтүп кетсе, чирip кетет экен. Ошон үчүн сиздерден жардам ошо 1 килограмм, 2 килограммдан алып койсоңуздар, өзүнүн ордун жаап калса деген ойдомун. Ошо сиздерден жардам. Алла берекесин берсе, иншалла баардыгы жакшы болот. Кудай кааласа. Азыр ушул жерде метро Волгоградский проспектиде соода кылып атабыз иншалла. Ооба, туугандар, метро Волгоградский проспекттин биринчи выходтан чыгып эле могу жерде килтеген техно деген жазуусу бар здание бар эле. Көп кече биринчи выходтан чыгасыңар, могу түйдө десем, мага чалып көп сурап 4-чү выходтан чыгып алыпчы. Биринчи выходтан чыгып эле оңго кайрылганда, ушунун түбүндө, бул Лагман хабыстын жанында туугандар. Кече күнү могу Кияда агабыз сатып атты эле, бүгүн мына 1,5 тонна алма калган. Азыр бул жерде бир 200 килограммдай бар. Кудай кааласа азыр 1 тонна ашыгыны дагы бир портер келет. Саат канчага чейин болосуз? Метро жабылганга чейин болобуз. Метро жабылганга чейин болобуз. Метро жабылганга чейин болобуз. Анан туугандар ошо доставка кыла албай атабыз, анткени биздин машинага техника боюнча салы эме тартыш болуп атат. Ошого убада бере албай атабыз, убада берсек дагы аткара албай калган учурларыбыз болуп атат. Ошого ушул жагын кечире билесиздер эми. Бакы ошо Москвада продуктовый магазини бар агаларыбыз болсо, бир 200 килограммдан алып жардам берип коелук. Айтып өткөндө ошо сезондон өтүп кеткенде ошо билбей алып келип алып, ага сата албай калыптыр. Ошо 1 килограммдан болсо да, могу базар күнү, могу эртең иш дагы башталат. Ошо бүгүн келип алыңыздар туугандар. Мындай кылайын, видеону чыгарам азыр, кудай кааласа. Видеону көрүп атасыздар да. Эгер эртең видео болгон болсо, келиңиздер. Демек, эртеңден алма бар. Эгер эртең мен видеону өчүрүп берген болсо, алма түгөдү деген сөз. Кече ошо тортудан бир кечке видео болушунча болду, элдин көбү келди, таламай болду. Рахмат баарыңыздарга. Бүгүн да ошондой кылайын анда. Бүгүн да ошондой кылабыз. Кудай кааласа. Алла разы болсун сизге. Азыр алма келет, 1,5 тонна дагы алма. 1 тоннадай, ооба. Азыр ошондой. Алманын эмеси отбор кылып абыз эми арасынан дагы эмелерин алып коюп атабыз. Туугандар, мен ушул агабыздын пелине чында таң калдым да. Элдер келип талап, оган алып, кыргыздын пели жакшы экен, акчасын берип кетип атты. Мынча алдым депчи. Рахмат баарыңыздарга. Чынында мен кубандым. Ушул ынтымактыгыбызды, биримдигибизди көрүпчү. Өзүңөр келип туугандар, 1-2 мындай алмалардан бар экен. Эми убак өтүп кетти. Тандап аласыңар, каалагандайчы. Каалаганын терип өзүңөрдөр боласыздар. Бирок алма бүрүшүп кеткен алма эмес. Ошол кат эле ноокаттын данактай болгон алмалары. Бисмилла. Мен өзүм бир попробовать этип силерге байкылып берейин. Кече торту тартканда өзүң попробовать эттиңби дегендер көп болду эле. Мен мына алманы попробовать этип реклама кылайынчы мен. Бисмилла. Алма байкысы да, орду да, местасы да. Алыңыздар туугандар.
жардам болуп калсын. Анан ушунча алмага келип калсаңыздар, алмандан жейсиздер. Анан мен азыр агамдын пицца сушиси бар. Ошондон жеп кетиңиздер. Ошол саксыраак абаздагы поддержка болсун, ошодан жардам болсун. Ушундан жакын эле жерде. Мен видеосун коюп берейин анда. Келе бериңиздер. Туғандар, қысқаша жарнама, көңіл көріп тұрыңыздар. Қырғыз ағаларыбыз метро Улугаревский проспекті мен адрестер жазып қойдым. Суши ашқан, ағаларыбыз біраз сүріліп тұрады. Таныстырып кетелік. Адал суши пицца туғандар. Ассаламу алейкум. Қандайсыздар? Қырғыз бір туғандар. Офише жамаатқа қайрылып жатабыз. Кече күнү видео чыгарадык эле, халаны суши пицца депчи. Бүгүн дагы кыскача сюжет деп коет экен, ошону чыгарып коюшка. Bir pizza менен bir sushi çıkarıp жатабыз, bir морс эле компот, любой адам, жалгыз адам келип жей турган болсо, мына урол вот ассортимент, любой уролдон холодный, запеченный тамдайт, bir pizzаны тамдайт, или колбасайдын неменен, аз мына простой сыр менен соус болду, маргарита деп коет. Ушунун үстүнө дополнительный кошсо деле боло берет. Bir компоту менен, мына bir стакан деп коелук, 500 сом эле болот. Ушу үчөө 500 сом, бир адам тоет туғандар. Эгер көп жамаат менен эки дос менен келип жей турган болсоңдар, мына ушундай пиццаны заказ кыласыздар. Эми эки адам тоет турган пиццада 2 стакан баягысы менен, суусу менен 2 мондой пицца. Суши. Келиңиздер туғандар, дагы суптарыңыз дагы бар да, доставкаларыңыз бар. Келип сураса, бизде японский, итальянский кухня болот, бургер да болот. Ошонун ичинде эле келип сураса, ошо ценасын ыңгайлуу кылып, уролдун бардыгы 270тен, анан особый таксисттерге бир туугандарыбызга келип, ошо суши пиццаны жеп кетсин деп, атайын уюштуруп жаттык эле. Кухняда бардык нерсени тапсаңыздар болот. Даже халяльный крылышка дагы азыр сүйлөштүм. Кошобуз, 3 күндөн кийин уже крылышка острый, средний острый, без острый да кылып беребиз да. Ошого халяльный болушунча изденип атам, ошого халяльный чыгыш үчүн. Ошо келип жеп кетсеңиздер болот. 500 сом болгону. Bir pizza, bir rol, bir kompot. 25 размердеги пиццалар болот. Доставкалар боюнча айталык. Доставка 1,5 рубль метрого чейин. Если үйгө чейин дей турган болсо 2,5 рубль 1,5 саатка чозулат. Если бизге жакыныраак метролор болгон болсо 1 сааттан 1,5 саатка чейин доставка кылып беребиз. Келип алып кетсе да болот заказ. Ошо келип отуруп жеген болсо 2000 рубльге любой ролдон тандайт бир подарок кылып беребиз. 2000 сом чай ичкен болсо любой мындай ролдон подарка кылып бересиз. Ооба. Бу жерде отуруп жеп кете собой боло берет. Кече алхамдулилла кыргыз бир туугандарыбыз келди, бир 10 чакты адам келип жеп, келип отуруп жеп, рахматын айтып дуасын берип кетип атат. Ишиңизге ийгилик. Туугандар, жеке ишкер, колдон келишинче поддержка кылып заказ берелик. Мо жамаат болуп көп жерде иштейбиз. Заказ бериңиздер, агаларым кызматта. Кантидан канчагача иштейсиз? Если таксисттер иштеп калса, эртең менен 11ден кечки 2ге чейин, түнкү 2ге чейин заказ алынат. Боктор да чыгат, ошо ыңгайлуу, ценасы не кымбат эмес, даже лагмандын акчасына жетпеген болот, келип вок дагы жеп көрсө болот. Заказ бериңиздер, келиш жолдорун көргөзүп коюн анда силерге. Бу жерде ушу таксист бир туугандарыбыз келди. Азыр сурап көрөлүк, кус кандай болду? Кандай экен? Жамаат мындай. Богону сүйлөдүм. Жакшы, рахмат. Жакшы. Жакты сон. Поддержкага чыгабызбы? Тамам кеттиме? Ошо бомбаларга колдон келишинче таркатып коюңуздар. Эми баягы информация көбү билбейт. Анан бир кызык жери Тойбос бургер менен чыгат. Уролдор бар, жарыны запеченный. Тойбостор менен да уролдор чыкты, курицалар менен халяльный. Волгоградский проспекттин биринчи выходунан түз эле чыгып, түз эле басып келгенде оң жактан ушундай арка чыгат. Ушул жакка карап басабыз. Аркадан кирип эле 100 метр басканда оң жактан хостел чыгат мына. Ошол жерден солго кайрылабыз. Бул жакка карап. Солго кайрылып 100 метр басканда мото образ деп турат. Ушул жакка киребиз, туугандар. Кыскача реклама туугандар. Эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса, Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар, ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын. Дакан сайдап өздөрү жакшы алып келишет. Келгенден кийин 3 агар экстра сага үй таап коюп беришет. Чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет. Өзүм дагы барып тартып келдим. Кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок. 24 саат бою чалсаңыздар болот. Сүйнөгам кызматта. Рахмат барыңыздарга ишенгениңиздер үчүн.